Коомдук ишмер Адахан Мадумаров маркумду өзүнүн пикирин ачык айтып ырдаган акын деп эскерет. Биз билген Элмирбек биринчи кезекте Кыргызда кайталангыс өнөр, төкмөлүк өнөр. Кайталангыс өнөр, манасчылык өнөр. Кайталангыс өнөр бул мына бул 3 кыл комузда не деген керемет түшүнүктөрдү, сезимдерди бере билчү өнөр. Мына ушул өнөрдүн сересиндеги эң бир бийиктикке чыккан, эч нерседен мындай бир жалтанбаган, өзүнүн пикирин дайым ачык айтып ырдаган, жигиттик мүнөздөрдүн ээси болгон миң кырдуу бир сырдуу азаматыбыз эле. Өтө өкүнүчтүү, өтө эрте кетти, өкүнүчтүү. Адамдык позициясын мына ал өзүнүн берген интервьюсунда дагы ырдаган ырларында дагы айтпадыбы? Бир чапан жаап койсо, же тебетей кийгизип койсо, ошонун ырын ырдап өтөбүзбү? Же Кыргызстанда эл журттун ортосунда болуп аткан чындыкты, акындык вазипабызды аткарып, мына ушул желкебизге жүктөлгөн аманатты өткөрүп кайтабызбы? Же болбосо баягы тамак ичкен жердин ырын ырдаган акын болобузбу деп аябай катуу ырдаган, өзүнүн так позициясын билдирген, бийлигине карабай, байлыгына карабай, башкасына карабай, бүтүндөй мына ушул Токтогулдун, Эшмамбеттин барпынын ушул изи менен жүрүп келаткан азаматыбыз эле. Соңку ырларын карап көрсөңөр, көкүрөк кайгы, жалгыздык. Натыйжада көптөгөн мамлекеттик иш-чараларга, мамлекеттик теле же болбосо башка бир иш-чараларга жолотпой коюшкан. Жанагы дос абдан туура айтты. Бул оорудан өлгөн жок деди. Бул көңүл калуудан өлдү. Бул түшүнбөстүктөн, бул кайдыгерликтен өлдү деп. Мен 100% ошол сүйлөгөн кишинин досунун сөзүнө кошулам.